негизи ошол туруктуу жолго салып кетүү максатында гана 3-срокко бардым. Ал эми 2005-жылы барбай тургандыгымды мен айткам. Может быть, бул ката болгон. Ошону эрте айтып коюп, анан жанагындай эме чыгып кетпедиби? Балким ошону айтпай, ошо Борис Николаевичтин премьери менен ошо 2004-жылы түнкү саат 12-де анан өткөзүп бериш керек эле да. Түшүнүктүү. Же шайлоо үстүндө. Бирок өзүңүз сезип аттыңыз беле ушундай элдин наразычылыгы болуп атат, туура эмес жолдо баратам деп, ушу төңкөрүш болуп кетет деген сезим бар беле? Жок, эми андай 2001-3-жылдарда жок болчу. Жок болчу. Андай жок болчу. Бул мындай тревога ошо жана аксы окуяларынан кийин эле башталды. 2003-жылдагы. Ушул аксы окуяларда эң ким мындай күнөөлүү деп ойлойсуз? Эң алгачкы күнөө ким? Аксы окуяларынын эң алгачкы туңку күнөөлүүсү бул Бекназар. Ошонун айынан башталды. Анан кийин эми билбейм, мына аз кандайчы, ошо менимче ошондой болду. Анын үстүнө бүт баары случайно болуп кетти да. Ал жерде эч ким, мына өзүңүздөр билесиңер, биз комиссия түзүп, аны премьер-министр Танаев башкарып. Эмне үчүн Танаев? Себеби Танаев өзү Ошто туулуп өскөн. Оштуктар баары жакшы көрчү. Оштуктар Танаевга 101% ишениш. Ошон үчүн мен Танаевди баш кылып комиссия түзгөм. Ал комиссия иштеп, анан айтпадыбы, ал жерде өкмөттүн эмен күнөөсү жок. Буйрук эч ким берген жок. Эч ким команда берген эмес. Ошондой получилось. Анан өздөрү ошо спровоцировали, кийин таап чыгышпадыбы. Өздөрү артынан атышып, өздөрү атышып, жанагы эле Бишкектеги революциядагыдай эле ошо артынан атышып, өздөрү өлтүрүп эле анан кийин жанагы траекторияны изучать этишип, обнаружили, что ошо милиционерлердин огунан эмес, артынан өздөрү атышып провокация жасаган.